Жол кайгуу кызматынан кабарлагандай, кырсык болгон жерден из жашырган 40 айдоочу колго түштү. Жыл башынан бери өлкөдө 224 жол кырсыгы катталган. Маалыматка ылайык Бишкекте 5, Чүй облусунда 12 жана Ош облусу боюнча 9 факт катталып, анда 22 адам каза болгон. Ошондой эле өлкө аймагында жол кырсыгы азайып баратканын кошумчалашты. Маңзат көзөмөлдөө боюнча мамлекеттик кызматы уюштуруп жаткан көчмө жыйын бүгүн Ошто өткөрүлмөкчү. Анда Кыргызстандагы маңзат ташуу иштерин алдын алуу боюнча талкуу болот. Жыйынга коопсуздук маселелери боюнча вице-премьер-министр төрагалык кылып, ага Бириккен Улуттар уюмунун адистери, Орусиядан жана Тажикстандан маңзат көзөмөл кызматынын адистери катышмакчы. Кыргызстанда мугалимдердин айлык акысы көтөрүлөт. Бул тууралуу Илим жана Билим министрлигинен кабарлашты. Кыргыз парламентинде мугалимдердин маянасын жогорулатуу боюнча токтом каралууда. Ага жакынкы аралыкта Финансы министрлиги менен премьер-министр кол койсо, 1 сентябрдан тарта мектеп мугалимдеринин айлык маянасы 50%га көтөрүлөрүн билдиришти.